Акындык бул адамдын жан дүйнөсүнөн чыккан талант. Негизинен акындар эки топко бөлүнөт. Жазма акындар жана төкмө акындар. Бүгүн биз жаш жазма акындардын чыгармачылыктагы ийгилиги, алдыга койгон максаты жана акындык өнөрдүн башка таланттардан өзгөчөлүгү туурасында сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүзгө бир топ жаш акындар келген. Алар менен убакыттын жүрүшүндө алардын чыгармаларына ортоктошуп алабыз. Ал эми азыр болсо биз Жаңы толкун адабий клубунун мүчөлөрү Рыскүл Изатованы, ошондой эле Мырзайым Айтимбетованы студиябызга чакыралы. Негизи биз бүгүн жаш акындар, алардын чыгармачылыгы, жетишкен ийгилиги, алдыга койгон максаттары туурасында маек курабыз. Ал эми алгач сизге суроо узаткым келип атат. Ар бир нерсенин башталышы болот эмеспи? Экөөңүздөргө тең эле тең суроо дейли. Ар бир нерсенин башталышы бар. Мына ушул өзүңүздөрдү канча жаштан жана кайсыл учурдан баштап акындык таланттын бар экенин байкадыңар? Буга чейин жөн гана мектептерде активдүү окуучу болсом, ал эми ошол 2-3 жыл аралыгынан бери ыр жазып баштадым. Эмне түрткү болду? Билбейм, негизи көбүнчө сүйүү жөнүндө ыр жазам, балким сүйүү түрткү болгон чыгар. Келин, сиздики. Рахмат, жакшы суроо болду. Мен ыр жазып баштаганыма бизге деле 2 жыл болуп калды. Жана ыр жазуума себепкөр биринчи эле жараткандан болгон белек, экинчиден атанын күчүнөн, эненин ак сүтүнөн деп билем. Мисалы, инсан акын болуп төрөлөбү же акын болуп калыптанабы? Албетте акын болуп төрөлөт. Анткени бул акындыкты кандайдыр бир таасирден улам болушу да мүмкүн эмес да, себеби ал тубасы талант болот, ал кайсы бир мезгил келгенде, кайсы бир убак келгенде анан ойгонуп, аны жазып калышат. Эгер мен акын болбой калсам, эмне болот элем деген бир ой пикирлер келеби? Эгерде мен акын болбой калсам, бир жакшы спортчу болмокмун деп ойлоп калам да. Себеби мектепте, окуу жайларда, чоң окуу жайларда окуп жүргөнүмдө волейболго аябай кызыгат болчумун. Волейбол ойноп, теннис ойнойт болчумун, доска теннис. Ушул сыяктуу спорттун бир жакшы бир чебери болмокмун деп ойлойм. Учурда дагы спорт жаатында? Учурда дагы спорт менен биргемин, дайыма болом. Жана дагы бул акындык өнөрүм Рыскүл туура айтты, эч качан тоскоол жаратпайт. Тескерисинче көкүрөккө толгон, көкүрөккө уюп калган жана жүрөктөгү айтылбай аткан сырларды кагаз бетине жазып, калам менен чийгелеп, жакшы ойлорубузду айтып алабыз, жеңилдеп алабыз. Жогоруда баягы башталышы деп баштабадыкпы, ар бир нерсенин башталышы деп. Алгачкы чыккан ырларыңыздардан өзүндө. Биринчи чыккан ыр бул менин чоң апам жөнүндө болгон, бирок эсимде жок. Андан кийинки эле чыккан ырманы айтып берейин. Жан мууза. Муузамсыз сиз, колго калем карматкан. Муздап калган жүрөгүмө шам жаккан. Өзүмдү өзүмө көйсүнтүп жүргөндө, өбөк болуп өмүрүмдү шаңданткан. Ырасында сизде гана мукамүн, ырдасаңыз көктү көздөй учамын. Өчүп калган үмүттөрүм жанданып, өсүп гүлдөйт кайра арзуу бутагым. Көздөрүңүз келишимдүү ах кандай, күн сыяктуу нурун жерге чачкандай, жоонтой элден издеп келип атайын, жылуулугун мага чачып жаткандай. Коркпойм эми өксүк күйүт армандан, коомайланбайм жалгыздыкта калгандан. Чындык ушул сыйырматым ак сүйүүм, чындык издеп чыркырабайм жалгандан. Алгачкы чыккан ырыңыз эсиңиздеби? Эсимде, ар дайым эсимде болот. Апама жазгам, апама. Апакем, апоу, асыл апам, ар оюмду кагазга жазып атам. Арманым жок жашоодон өтөт элем, ардагым сен эч качан жашыбасаң. Утсам экен тагдырман жеңиште, сен бар үчүн кызык апа жер үстү. Себелесин жамгыр төгүп күн чыкпай, сенин нуруң тийсе мага жетиштүү. Жолуң улап каламын кармадым да, жүгүнөйүн сен тапкан таңдарыңа. Себип кеткен үрөөнүң өнүп чыкты, сен себепсиң ыр жазып калганыма. Кандай сонурлары? Өтө таасирдүү экен, чынында жакшы экен. Көрсөтүүбүзгө карата коомчулуктагы келечекте мен дагы чоң акын болом деп такшалып келе жаткан жаш акындар туурасында даярдалган сюжетке көңүл бөлөлү. Андан соң алдыдагы конокторду чакырабыз.
Сыймыктанам ысык көлүм сени менен, касиеттүү көлүңө мен жуунуп келем. Алыстан ар түркүн элдер келет, суктанып бир өзүңө жуунуп кетет. Касиеттүү көлүмө баа беришип, баарысы аң-таң болуп кайра кетет. Мына ушундай ысык көл аттуу ырсаптардын ээси жаш акын Айганышка таандык. Айтымында ырлардын көбү сүйүү темасында, а бирок мекенге ата-энеге кайрылган ырсаптары да жок эмес. Кесиби журналист болгондуктан келечекте ырларымды кесибиме колдоном дейт. Мына ушундан улам учурда канча ыр кагаз бетине сакталды деген суроо келет. Китеп кылып чыгара элекмин, бирок алдыда пландар бар, чыгарсам деген ойдомун. Анан санап көргөн эмесмин, көп эле окуш керек. Болжолдуу түрдө 50дөн ашса керек. Көп ырлардын ичинен эркектерге таасир калтырсын дедиби баласын таштаган ата деген ырын окуп берди. Арнап берген ак сүйүмдү бакпадың, бакытыңды менден өзүң таппадың. Бакыт издеп башка жанга арбалып, балаңды да кызыңды да таштадың. Мейли кеткин бактылуу сен боло алсаң, мээрим төгүп балдарыңды төгө албасаң, анда неге эркек болуп жаралгансың? Балдарыңды бап эстеп сен бага албасаң, аталык мээримиңди төгө албасаң. Кең көчөдө бара жатсаң шаттана, сөз угасың привет деген даттаана. Карап көрсөң ары бери тарабыңды, кыргыз кызы сүйлөп жатат мактана. Жүрөгүмө ийне менен сайгандай, кабагымды бүркөп коюп өтөмүн. Башты чайкап кыжырланып жанынан, ооруш көрүп тиктеп коюп кетемин. Орус тилди бийиктеп сезесиңби, кыргыз тилди түртүп коюп кетесиңби? Ары барсаң улутуңду сураса, эмне дейсиң? Орусмун деп бересиңби? Кыргыз дейсиң, улутуңду айтасың, а бирок сен киргиз болуп жатасың. Кыргызсыңбы? Чыныгы кыргыз болгон, киргиз болуп кыргызга жолтос болгон. Ал эми кыргыз тили үчүн күйүп, өзүнүн патриоттуулугун далилдеп ыр окуп жаткан жаш акын Гулиза башкалардан өзгөчөлөнүп акындыкты эрте баштаган. Алгач ошол 3-классымда өзүмдүн апама арнап эне деген ырымды биринчи жолу жазгам. Айта кетсем, бул 6 саптан турган. Мындай деген ыр болчу. Эне деген атыңдан айланайын, ден соолукта жүрүшүңдү мен каалаймын. Кызың үчүн канжаныңды аябадың, ак сүтүңдү актоого мен даярмын. Чыгармачылыкты эрте баштаптырсыз, а бирок кандай ийгиликтерди багындырдыңыз деген суроону узатпай койгон жокпуз. Бул ыр жазуу боюнча мен жетишкендиктерим окуп жүргөн маалымда гезит журналдарга берчүмүн. Өзүбүздүн ошол райондогу, областтагы гезиттерге чыгып турчу. Азыркы учурда өзүм эле топтоп жүргөн кезим. Гулиза чыгармаларында башкалардан өзгөчөлөнүп сүйүү темасына басым жасабайт экен. Тандап алган темалардын көбү мекенине, тилге, ата-энеге, достукка басым жасалат. Ал эми кезектеги окуй турган ыры да өзгөчөлөнүп турду. Өлкөбүздүн кээ бир жерлеринде көчкүлөр, селдер көп жүрүп жатат. Ошого байланыштуу мен көчкү деген ырымды жазгам. Ал ырымды окуй кетсем: көгөргөн көркөм көк тала, оюма түштү көп сана. Туулуп өскөн жеримди өзгөртүп койдуң жан гана. Мынчалык таш боор немесиң, билинбей тез бир келесиң. Бейкапар жаткан элимди түйшүккө салып кетесиң. Шуулдап үнүң угулуп, укканда көздөр жумулуп, калдыкко бир заматта камырдай болуп жуурулуп. Ар бир акындын биринчи ыры сүйүү темасына кайрылат. Мен да ырлардын катарын толуктайм деген Айткүл менен маек курдук. Чындыгында биринчи жазгандарыма мындай ата-эненин себеби, анан албетте жанкы сүйүү. Чындыгында акындардын эң биринчи ырлары сүйүү темасында болот да. Муну жашырыштын кереги жок, анткени эң биринчи ырларым ошол сүйүү темасында болгон. Чыгармалардын арасынан эң жакшы көргөн Энекем аттуу ырынан үзүндү окуп берди. Энекем толкуп жаткан океаным, энекем агып жаткан тоо булагым, энекем акыл айтып мага дайым, дүйнөдө теңдеши жок акылманым. Энеке, алдейиңди уккум келет, эркелеп коюнуңда жаткым келет, ак сүтүңдү мээрим төгүп алдейлеп, эмизген күндөрүңө кайткым келет. Ырларымдын көпчүлүгү сүйүү темасына арналган дегендиктен бул багыттагы чыгармаларына кайрыла албай койгон жокпуз. Жалгыз жалбырак деп аталат. Жалгыз аяк жолдо барам өзүм жалгыз. Жамгырлуу күз асманымда өзү айсыз. Негедир жүрөктөрдө бир сыр бардай, экөөбүз тең көңүлсүзбүз абдан алсыз. Жалбырактар саргайыңкы түсү бозоргон, адамдардай алда сүйүүсүн жоготкон, алып колго саргайыңкы жалбыракты, арман айттым күңгүрөнүп көөдөн толгон. Максат эле жете албадым, арман болду. Сүйүү эле буйрулганы азап болду. Тагдыр эмес, мен тагдырга баш ийемин. Ушул күндөр унутулбас тартым болду.
Мына ушундай жагымдуу сюжеттен кийин биз алдыда конокторду чакыралы. Ал үчүн жаш акындар Айгерим Токтоналиева жана Зухра Сарногой кызы бүгүн биздин студиябызда. Бул жерде жогоруда айрым бир акын кыздар айтат да, бул ушул түрткү болгон себеби баардык эле акындардын көпчүлүгү мүмкүн бул сүйүү түрткү болот депчи. Сиздин ушул ыр чыгарып калууңузга сүйүү түрткү болдубу же башка нерсе себеп болдубу? Алгачкы жазылган ырым бул 6-класс кезинде эгиз бөөктө болгон. Анан өзүм үйдүн кичүүсү болгондуктан кичинекей баланы жакшы көргөм да. Кичинекей бала жок болчу менден кичүү. Анан эң улуу байкемдин ошо эгиз балалуу болушканда ошого аябай ырахаттанып, башкача сезимдер менен ошо бөөктөрүмө ыр жазгам алгач. Жакшы, бир аздан кайрылабыз сизге. Сиздики жогорудагы суроого. Саламатсыздарбы? Мен биринчи ырымды мен дагы 5-класста жазсам керек. Бирок мен аябай боорукер болгондуктанбы, мындай адамдарга арнап жазгам да. Бир майып адамды көрүп алып, ошого жан дүйнөм ооруп, анан ошол кайсы бир сабактан дилбаян болуп, анан ошондо ыр жазгым келген да. Мага ошол нерсе түрткү болгон. Ал эми үйдөн атам дагы чыгармачылыкка жакын адам болгон, кара сөзгө чебер адам болгон, ошондон жукса керек деп ойлойм. Жакшы, келиңиздер. Алгачкы ырларга басым жасап бир сыйра кайрылып өтөлү. Бишкекке келгенден кийин алгачкы ырымды окуп бере берейин, анткени ошол Жаң толкун адабий клубуна аралашып калып, бир аз чир алып жазган ыр бул айыл жөнүндө болчу. Айылымды сагынуу. Чырмалып чыргалаанын тозогуна, чыга албай бар кубатым жоголууда, чоор тартчу куштар доошун уга албай, чоподой кызыл өңүм бозорууда. Эх тоолор, тунук суулар агылып шар, эстесе мезгил коо сагынычтар, сен деген тээ алыскы тараптарда самандай сапырылган сагыныч бар. Сапарым учуп кыял кемесинде, сан ойлор айылымдын белесинде, шырылдап таш коронуп сайдакчу, шор булак турат азыр элесимде. Касиет айылымдын ыйык деми, кубат берге ыйласам жубат мени, кадыр барк сен аркылуу келип мага, каректер караан кылып турат сени. Жакшы, калчалар. Эгиз бөбөктөргө арналган ырды угарлы. Эки эгиз бөбөгүм, эки окшош улактай, ээрчип турат эко тең мени көпкө узатпай. Буюрса басат кышында, кышкы мезгил кыйында, эптеп өтсө кыш мезгил, андан кийин жаз мезгил. Моюн бербейт эч кимге бөбөктөрүм ал кезде. Калчалар. Жакшы. Кандай ийгиликтерди багындырдыңыздар ушул акындыктын аркасы менен? Кайсы бир деңгээлде бул мен үчүн абдан сыймык нерсе десем болот. Баягы элдер менен пикир алышуу, ошол эле убакта ушинтип эфирлерге баруу эле бул мен жетишкен ийгиликтерим деп билем. Себеби бул нерсе көп адамдарга буйруу бербечү нерсе. Ар бир жазган ырыңдын ар бир сабы, ар бир окурмандын жүрөгүнөн түнөк тапса, ошол окурмандын ичинде жаткан купуя сырын сыртка төгүп бере алгыдай бир таасир калтырган болсо, бул эң чоң ийгилик деп билем. Ал эми мындай сыйлыктар боюнча айта турган болсок, сыйлык биздик болсо дагы сыймык элдик болот. Ошондой эле бул жетишкендик деген кандай десе, биз ушундай сиздерге келип атабыз, радио, телеканалдарга барып атабыз, газета, журналдарга чыгып атат ырларыбыз. Булар да биз үчүн сыймык, жетишкендик жана талыкпаган эмгектин артындагы көрүп аткан үзүрлөрүбүз деп билем. Мен үчүн ийгилик бул башкысы. Ошол ырларыңдын күнүнкүдөн күнүнкүсү улам кайрадан чир алып, улам талышып, жакшыраак чыгып жаралып жаткандыгы мен үчүн чоң ийгилик. Акын үчүн ал эми наам же болбосо кандайдыр бир сыйлык болобу, медаль болобу, анын бардыгы тең арзыган нерсе болуп калат да. Аны болсо элдин жүрөгүнөн түнөк таба турган болсо, ошондон өткөн сыймык же болбосо сыйлык жок. 2015-жылы Таттуу Турсунбаевага арналган ырларда жакшы бир ийгилик жараткан. Биринчи жолу ийгилигим ошол болгон. Кандай сыйлыктын ээси болдуңуз? Ардак грамота менен сыйлангам. Жакшы, колчалар. Биз акындарды эки топко ойлойбуз да, жазма акындар анан токмо акындар депчи. Анан буга чейин дагы бир акындар чакырып калганыбызда дагы алардан дагы баягы кеп кеңеш жүрүп калат, ошондо айтылып калат. Токмо акындар күчтүү болобу, сөз жагынан, чыгармачылык жагынан же жазма акындарбы деп суроо узаткан элек. Алар да өзүнүн ой пикирин билдирген. Сиздердин ой пикириңиздер токмо акындар күчтүүлүк болобу же жазма акындарбы? Рахмат, аябай жакшы суроо болду. Мындай суроолор ар бир эле эфирде, ар бир эле телеканалдарда бериле бербейт. Мага жакты бул сурооңуз.
жазмакы менен төкмакындын айырмасы, жазмакындар калемчен, төкмакындар комузчан болот. Ал эми жазмакындар жашап жазат, жасап жазбайт. Жүрөгүндө болгон озундагы кебин, жүрөгүндөгү демин жазат. Ал эми төкмакындар ошол учурду айтат, элдин маанайындагыны элдин көзүнөн окуп айтат, сезимтал болушат. Ошондой эле кимиси татаалыраак болот экен. Мисалы сиз Өкөнү тең азыр аркаладыңыз, жазмакындан төкмакынга өтүп атасыз. Билип атасыз да Өкөнү тең даамын татып атасыз. Анан кимиси татаалыраак болот экен? Экөөсү тең татаал. Жаман кесип жок деп коет го, жаман эме бар деп коет. Мисалы таппай калып, сөз таппай калып, баягы төкмакындыкта дароо биринин артынан экинчисин уйкаштырып куюлтуп иш керек болот да, анан сөз таппай калып, токтоп калып кыйын болбойт бекен? Ошондой учурлар болот. Ошондой учурларда өздөрүнүн баяндай деген ушул сыяктуу үндөрү болот да. Ошолорун айтып, же болбосо комузду чертип, ошол убакта ойлоно калганга мүмкүнчүлүк бар да, адашып кетсе. Ал эми муун өлчөмдөр боюнча айтсак, жазмакындарда жазмакын болгондон кийин андай нерсе дээрлик кездешпеш керек. Ал эми төкмакындарда муундардан ашып кетсе, төгүп атып, ал кечиримдүү болот деп айтылат. Дел өзүңөрдүн жүрөгүңөргө жакын ырлардан. Жаңы эле жазган бул жеш жактан кете эле кечки мукалекер акын эчеге. Кирген суудай киргилик тартып ташкының, ким урдады көөдөндө курчаштыгың. Кандай санаа думуктуруу ичиңден канча жолу ийгөрдү экен жаздыгың. Борошолоп бороон уруп тушчагың. Боор татпаска балким ийип ыктадың. Жат экен деп жасалмалуу турмушту жыйыштырып салсаң керек. Бүт баарын ырдан башка досуң жоктур бөлөгөй. Ырыскыңа ырксыз душман бөлөнөт. Акыйкат бул азап күткөн тагдырга акын гана чыдаш үчүн төрөлөт. Ырларымдын эң эркеси, ырларымдын эң жүрөгүмө жакыны жана да бул ырды жазып атканда мен көз алдымда көптөгөн окуялар калган. Азырга чейин тасмага окшоп көз алдыман тартылып турат. Ушуларды баардык жерлерде окугум келет жана сиздерге да окуп берейин. Жүрөктөн жоготконум деген ыр. Көзүңдү көпкө тиктеп узадымда, көкөлөп тээ алыска учарымда, талашпай тагдырдан тилегинен тапшырдым башканын кучагына. Баратабыз жол таппай өчпөгөнгө, багытыбыз бирикпей көксөгөндө, балталап сезимди кыйып салдык. Бакыт багы жаң эле көктөгөндө, энчиме жазылбаган жомоктогум, эсиңдеби канча ирет шолоктодум. Эми биз кайрадан жолукпайбыз, эсен бол жүрөктөн жоготконум. Туруксуз мүнөзүңө байлап кеткен, тушалган кайгымыңда коноктомун. Мен батиңкем жана мен деген ырды айтып берейин. Үн катпастан жаздыктан баш көтөрүп, жамалымды тиктеп алып күзгүдөн, жалгыз аяк жолго түшөм көшөрүп, өңүм купку, кабарым жок күлкүдөн. Сүйрөгөнү бутумда оор батиңке, мени менен санаалашта сапарлаш, оорукана окуу жайда батирде кошо жүрөт көп буттарга аралаш. Мен да жакында эле жазылган ырды улап кетейин. Кайгырып ак сүйүүңдүн аздыгына, калемим армандуу ыр жаздымына, жанымда чимеленген актай барак, жамынып айлуу түндү жылдыз карап, жашымды төгүп жатам жаздыгыма. Ал күндө мен бакытка тунар элем, мен сени сен мени издеп турар элең. Кызганып боз балдардан күлгөнүмдү, күлкүгө бөлөп анан күндөрүмдү, абалыма ар күн чалып сурар элең. Жалгызым асылдыгың сезип минби, жанчыкылап көңүлүңдү эзип минби, таарынса жазылышы татаал эмес, мүнөзү меникиндей катаал эмес. Же айтчы, жакшы жанга кезиктиңби? Келе, кол чабуулар. Мисалы азыр төртөөңүздөр тең кайгылуу ыр ырдадыңыздар да, айттыңыздар да. Анан сиздер мындай өзүңүздөрдүн мындай шаттуу ушундай ырларыңыздар барбы? Баягыдай дегендерди окуп берейин. Барган сайын бөксөрүп тарып катам, буйруктардын тыйылды жабышканы, баягыдай урушпай азыр апам, бийлигимди өзүмө табыштады. Анда мага сүрдө эле эки көзүң, ачынында сен абдан сылык элең. Кылганымда тентекти укпай сөзүң, кытыгылап койчу элең чыбык менен. Сенин ачууң калбасын колдонулбай, сөмөй кезеп көргөзчү баягыңды.
Саамайымдан сылаган колдоруңдай, сагындым го апаке таягыңды. Келиңиз, сиз да өзүңүздүн ырыңызды окуп өтүңүз. Бул ырымды 1 жыл мурун жазгам. Өмүр чиркен кайда шашып баратат деген ыр. Балапандай сайрап турган учурум, жаштык чирин жазамын бул укугум, баштап алып ар нерсенин бир башын, аягына чыкпай калат жумушум. Турмуш кыйын экенине карабай, так секирем бир кутурган баладай, эч нерседен кабарым жок отурам, убакыттын тардыгын да байкабай. Өмүр өтөт кайрылбайт, артын эмес бир кылчайып карабайт, жаш кезимдин шаттыгына баш ийбей, өмүр чиркен кайда шашып баратат. Жакшы, калчалар. Анан жогоруда буга чейин дагы бир биздин чыгармачылык жаатындагылар, ырчылар, ыр жазып бер деп кайрылган учурлар болобу жана баягы элге таанылып калган ырлардан барбы? Ошо ырчылар ырдаган кимиңиздердики бар? Ырчылар биринчи оон жазып алышып, анан кийин ушул оонго бизге текст жазып бер деп айтышат да. Негизи андай болбош керек. Менин жеке оюм боюнчачы, эгер андай кылып жаза турган болсок, биз жасап жазганга туура келип калат. Андай кылып жазбаш керек. Көп эле ырчылар кайрылат, бирок жеке мен ошондой ырчыларга мындай, эгер мен сөз жазып берем, сөз жазылгандан кийин оон чыкса макулмун дейм да. Анан даяр оонго сөз жазбайм да. Менин ырларыма оон жазгандар бар. Меники биринчи алгач ырла жазылып, анан ага таасир кылып оон жазгандар бар, ырдап жүрүшөт. Кимдер? Баян Ахматов меники бир ырма 2-3 оон чыгып кеткендер да бар да. Ар ким ырдап калат да. Мисалы белгилерден Баян Ахматов оон жазган, ошондой эле жакшылык деген да бала ырдап жүрөт. Фамилиясын унутуп калдым, бирок ал да ырдап жүрөт да, ырчы азыркы учурда радиолордон берип. Ошондой эле Нурсултан Жайнакбек уулу айтор. Биринчи ырды жазып алып, анан тема коесуздарбы же тема коюп турбан ыр жазасыздарбы? Мен бул жөнүндө ыр жазам деп мен өзүмдү кыйнабайм эч качан. Көдөнүмөн кайсыл ыр чыккысы келсе ошол ыр чыгат дагы. Ошол ырга балким ал темасы менен кошо чыгып калышы мүмкүн да. Мисалы ойлонуп жазып атканда мен ушундай максат болуп калышы мүмкүн. Кээде ыр жазып атканда ошол ырын чыккандан кийин ошого ылайыктап да тема коюп калышы мүмкүн. Бирок биринчи тема коюлбайт, биринчи коюлбайт. Сиздерде? Мен ойлоп көрсөм, ыр жазган күндөн баштап ушул күнгө чейин ушул темада ыр жазам деп ойлонбопмун. Биринчи ырымды жазып алып, анан кийин тема коем. Ошол ырдын бир 70% темага жооп бериш керек да. Анан кийин эгер мындай учурларда болгон, бир теманы жазып көрөйүнчү, эгер ушул тууралуу жазсам болот бекен дегенде, ошол ойго гана чектелип каласың да. Башка ой чабыттарыңа өзүңө чек коюп коесуң. Бул ырды деле атайын отуруп алып бул темада жазайын деп жазбайсың. Кандайдыр бир касиет келет, кандайдыр бир балким түндө уктап жатканда саат 2-3-тө ойгонуп алып жазган учуруң болот. Ал кезде чала була жазып эле уктайсың, эртеси күнү кайра карап, бир сыйра оңдоп түзөп, анан кийин темасын койгон учур болот. Тема кою мен үчүн абдан татаал нерсе да, ошон үчүн көп ырлардын темасы жок кылып жазып таштап коем да. Сүйүнбай Эралиевдикке кайрыла турган болсок, мисалы, ал ар бир ырында бир жаратылышты камтып кетет да. Анан силердин ырларыңарда көбүнчө кандай багытта? Эгер мен өзүм ырларымды карап көрө турган болсом, көбүнчөсүн жашоо турмуш тууралуу жазылган. Эмне себептен дегенде, ачык деле айтыштын кажети жок, балким кызыккандар болсо ырларымды толуккандуу окуп бүтсө, ошол жердеги толуккандуу менин жашоом камтылган деп айта алам. Жашообузга ылайыктуу окшойт, балким сүйүү жөнүндө болуп кетип атат. Көпүнчө сүйүүгө басым жасалып кетет. Көп учуру сүйүүгө басым болуп, жүрөктө эмне болсо ошол чыгат да, казанга эмне салсаң ошону сүзүп аласың дейт да, ошол. Буга чейинки сизди бир чакырганда ууларды сүйүп калгандыр, ырларыңыз эсинде. Анда ошондон үзүндү укпайлы. Жаркын күндү бирге өткөрдүк азбы көп, жаныңыздан узап барам бак тилеп. Жашайттырсыз менсиз деле бактылуу, жарыңызды уккан элем жакшы деп. Ат көтөргүс моюнумда айып бар, алганыңыз сезимимде айыптар. Мени сүйгөн эмес го деп жектээрсиз, мезгил аны кези келсе аныктар. Куйкаласын жүрөгүмдү тамгануу, күткүм келбейт тагдырымдан жандануу. Көзүңүздөн көөдөн толоор таптым, кош болуңуз акын кыздын каарманы, кош болуңуз акын кыздын арманы. Калчалар. Келиңиз. Түшүндүрчү деген ырымды окуп берейин.
тосуп жатсам кечирерсиң бактыңы, толбой калды сүйүү сунган акчыны, түн оронуп келбей калдың сүйгөнүм, түшүндүрчү башка бирөө жактыбы. Махабатым, жароо керим кеңешчим, маанайың жок баштагыдай эмессиң, жашырбачы бүгүн баарын ачык айт, жаным сени кыйнап жүргөн элеским. Жапжакшына мамилени бузбаган, жан болбойлу сезимдери муздаган, мен өзгөгө бербейм сени дечелең, мен да сени дал ушундай кызганам. Келиңиз, сиздикине дагы. Мен жаңы жазылган ырымды окуп берейин, себептен эле бул ырды жаттай элекмин. Менин батирим. 4 дубал бийик жатыр жалгыз айнек, төгүлгөн көлкү ыйга күбө болгон. Ушул үй, ушул батир, ушул көчө, мен сага борбор шаардан бүлөө болгом. Окуган окуу жайга барып кайтып, оюлуу шырдагыңа боюм таштайм, оорусам күйүтүмдү дубалга айтып, оролуп төшөгүмө көзүм жаштайм. Тегилип айнегиңе терезеңден тизилип өтүп жаткан мезгил көрөм, алтыгар кечкен кышкы чокоюмду аярылап мештен чыккан тапка көмөм. Баас арзан, бирок барктуу батирмай, мендейдин канчаң моңун октуң экен. Мээримдүү жер да кээде силкинүүдө, мелтиреп кантип чыдап турасың сен. 4 дубал бийик чатыр жалгыз айнек, төңкүрүш кылбай кантип турасың сен. Келиңиз, сиз. Мен акындардын дагы бир жолу аруу экенин далилдеп, аруулук деген ырды окуп берейин. Кыял жомок, оюн таттуу күлгөнү, кабары жокку турмуштан билгени, жасалмасыз кең ааламда жашаган, аруулук бул наристенин күлгөнү. Айдын түндө бүтүн болуп жарымы, илебинен тирилген чөп тамыры, эчен кылым кирсиз көктө жашаган, аруулук бул күндүн тийген жарыгы. Саламатсыздарбы. Угуп калам кээде акындар тоого чыгып, анан мындай жайтты көрүп, өзүнө жаккан жерге барып ыр жазат деп. Сиздер кайсыл убакта ыр жазасыздар? Биз ырды сүйүнгөндө, анан күйүнгөндө жазабыз. Өсөтүн жүрүшүндө бир нече кызыктуу маектер болуп, жагымдуу ыр саптары окулмакчы, бизден алыстабаңыздар. Ырлар жазылып жатканда аллитерация, ассонанс деген бар эмеспи? Мына ошондой ырларыңар барбы? Аллитерация болгондо жалаң аалар менен кетип эмеспи? Мисалы, бир куплеттин жалаң а менен меники көбүнчө ушундай да, мисалы, бир куплеттин а менен кетсе, бир куплеттин б менен кетиши мүмкүн. Меники баягы бардык жагынан акро деп айтса болбойт. Айтып коңузчу, ошондой ырлардан бир куплет айтып көрүңүзчү. Эстеп туруңуз, ага чейин сиздерге суроо ала. Алыкул Осмоновдон башка кайсы акындын ырларын баалайсыздар жана ошол акындын ырынан үзүндү айтып бериңиздер. Табылды Муканов, Эгембер Дерматов, Байдылда Сарнагоев жана ушундай көптөгөн акындардын ырларынан өзүбүзгө сабак алабыз. Алардын жеке жанына барып, сабагын албасак да ырларынан таасир алып, ырларынан өзүбүздүн ырларды түздөп, оңдоп келебиз. Мен анда Табылды Мукановдун Кларага деген ырын окуп берейин. Сүйгөнүм, сүрөтүңдү карга тарттым, кар эрип агып кеттиң. Мен сенин сүрөтүңдү жарга тарттым, жары көчүп жексен делдиң. Мен сенин сүрөтүңдү ташка тарттым, таш сынып талкаландың. Мен сенин сүрөтүңдү көзгө тарттым, көз ооруп учуп кеттиң. Тарттым мен сүрөтүңдү лайнери канатына, ааламды айлансын деп. Тарттым мен сүрөтүңдү кеменин капталына, дүйнөлүк толкундарга аймалсын деп. Тарттым мен сүрөтүңдү кеменин капталына, дүйнөлүк шамалдарга кайралсын деп. Сен эми тартар жерим калбай барат, колумда актай барак, колумда таштай боек, колумда көздөй боек. Билбеймин кандай болот, билбеймин кандай болот. Деги эле ушул кайсы акындардан ушул сабак алып, өзүңөрдү баягы үлгү тутуп дегенде ушулардан баягы кеп кеңешин угуп турасыңар? Биздин жаңы толкун адабий клубунда ар жума сайын чогулуш болот. Ал жака деген биз мастер-класс өтөбүз. Башка акындардан бизге белгилүү болгон ошол эле убакта ырлары менен
мыкты ырлары бар акындарды чакырып, алардан мастер-класс сабак алып турабыз, алардын кеп кеңештерин угабыз. Бул чыгармачылык чөйрөдө өнөрдөгү устатым Элмирбек Иманалиев. Ошол устатымдан көптөгөн сабактарды, үлгүлөрдү, кеп кеңештерди алып турам. Анын акындар жөнүндө мындай жазган саптары бар. Кайран акын, кадырыңды ким билет? Кайра сен айтышабы жинди деп. Бир ыр үчүн бир өмүрүң сарптайсың, бир окурман табасың, же таппайсың. Бакытыңды ырдан издеп келесиң, бакыт ырда эмесиң, кеч сезесиң дейт. Негизи ыр жазганда ар ким ар кандай багытта жазат эмеспи? Акыр, эркин ыр деген багытта ырлар бар го, сиздердин да ошол багытта ырларыңыз барбы? Болсо окуп бербейсиздерби? Бул ааламда деген ыр. Бул жашоодо булугуп көйладым, бурулуп жан кыйнадым. Максатка жете албай, же артка кете албай, а бирок мен чейир алдым бул дүйнөдө. Жамаатчы жалгандардан, жалындуу армандардан өрттөнүп өксүп турдум, өзөксүз сүйүү курдум бул турмушта. Келечек болуп туман, окудум дуа, Куран. Акчага азгырылган, чындыктан жазгырылган адамдын напсилерин туя албадым бул өмүрдө. Бул жашоо. Бул өмүрдө жашоого тойбой келем, жалындуу үмүт менен, бүгүн жок эртең таңда, мага жок баарыбызга басуучу жолдор кенен бул ааламда. Колчоолор. Сиздики. Сизге кайрылгым келип атат да, сиздин төкмөл жагынан да талантыңыз бар дейт. Балким ушул жерде бир төгүп берерсиз. Сиздин атыңыз ким? Нурайым. Жүзүмдү канча бурубайын, жүрөктө тойлайт ырдайым. Эн атам койгон энчилеп, эрке кыз атым мырзайым. Нурайым кыз, мен сизге жашоонун каалайм жарыгын, жалп элге сиңсиң кадырың, өзгөчө кыз турбайбы? Бул өлкөгө кошор салымын, кылымдар өмүр сүрүңүз, кыркылбай бутак тамырың. Сиздердин ырларыңыздарда лирикалык чегүүнүү колдонулганбы? Бар болсо окуп бере аласыздар. Бизде лирикалык чегүүнүү деген менде мисалы жок. Мен жүрөгүмдөгү нерселердин баарын жазам. Эң биринчи аял кишилерден акын ким болгон, анан ырлардан билсеңиздер окуп берсеңиздер. Эң биринчи кыргыздарда аты чыккандар. Кийинкилер, алар бактылуу жатыр, алар кийинкилер, аябай. Таппайсыздар. Мен ошону дестерден сурап атпайм. Эми акын эжелер эми бүт акындардын ырларын окуп жатат депчи. Ошолордун акын. Келиңиздер, кийинки суроо бул жака. Мен сизге суроо бергим келип атат да, жантан бери карап отурсак, сиздин ырларыңыздын темасы аябай эле өзгөчө экен бул эжекелердикине караганда. Сиз кыргыз акындарынан кимдин ырларын угуп шыктанасыз, мындай таасир болосуз, кумир тутасыз? Мен кимдир бирөөнү өтө деле кумир тутпайм. Жолон Мамытовдун Отту сүйөм деген 3 томдук китеби бар. Ошолорду аябай жакшы көрөм. Күнү түнү окуй берем. Болгону мен бир өзүмө жакпаган сапатым, мен таптакыр ырларды жаттай албайм. Байкап атсаңыздар керек, өзүмдүн ырларымда кайра-кайра карай берем. Балким менин эс тутумум кыздардыкына караганда бир аз арттараак болсо керек деп ойлойм, бирок көбүнчөсүн Жолон Мамытов. Ал эми эгерде аябай таасир ала турган болсом, мен кыргыз акындарынан эмес, чет элдик акындарга көбүрөөк басым жасайм. Ушул бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө келген жаш акындарга коомчулуктан бир нече суроолор келген, жооп алалы. Өзүңүздөрдүн акындыгыңыздан пайдаланып, бирөөнүн көңүлүн алып койгон учурлар болобу дейт. Андайлар абдан көп. Мисалы эфирге, мисалы чыгармачылык чөйрөдө тааныштарың көп, тамадаларың көп, тамада болуп эле мага ыр жазып бер дегендер бар, аларга жазып бересиң. Таарынып калбаш үчүн болгон аракет алыны күндө эле кайталай берем да, ошол мен күндө эле жазып берем ар кимгечи. Бул эми көңүл үчүн албетте, бирок алар жашабай тарыхта болушу мүмкүн эмес. Аларды болгону ошол убактагы колдонуучу сөздөр үчүн гана жазып берем да. Жакшы. Чыгарган ырларыңыз музыкага ылайык ташылган жана ылайык ташылбаган деп бөлүнөбү дейт. Аны оончулар билет. Ар бир ырды карап көрүп, бул ырды оон кылса болот экен, буну болбойт экен деп. Ал эми мен ыр жазарда бул оонго ыр чыгарганга ылайык ташсын, ылайык ташпасын деп жазбайм. Аны музыкалык сабатым жок деп коет го, ошонун сыңарындай музыка жаатында жүргөн адамдар гана билет го деп ойлойм. Кайсыларга кандай оон чыгарса, жана болобу же болбойбу деп. Ар бир окуя башыңыздан өткөндөрдүн баардыгын ыр кылып жазасызбы? Тема кантип келет оюңузга деген экен. Ооба, жазам.
ар бир окуя кетип баратып, мисалы үчүн жогоруда мен байтерейим, байтиңкем жана мен өңдү жашоо турмуш күнүмкү эле жашоомду жазамарга айлантам. Акындык бул сиздин кесибиңизби же хоббиңизби? Акындыкты таштайсызбы дейт. Албетте хоббим десем болот, ал эми кесибим деп да айта кетсе болот. Бул нерсени таштоо мүмкүн эмес, эч качан таштабайм. Албетте өнүк турам. Акыркы учурларда соц тармактарда саясатчыларга арналып ыр чыгаргандар көбөйүүдө. Сиздерде дагы бул сыяктуу чыгармаларыңыздар барбы? Барбы, жокпу? Менде бар, бирок жатка билбейм да. Билишинче айтыңыз. Сиз токмокуңузда кошуп кете бериңиз. Айтып кетиңиз жамактатып. Кой урдаса бир байкуш жемелейбиз. Кумтөр кетип жатпайбы кенебейбиз. Каралбаган калкымдын түйшүгү ай. Качанкы бир эскирген денедейбизби? Ушундай саптарым бар болчу. Акындык кылып бирөөнү ыр аркылуу таарынтып алган учуруңар болгонбу дейт. Жакын, жүрөгүбүзгө жакын адамды гана ошо ыр жазам деп атып, кызгандырып, бир аз көңүлүн оорутуп капа кылып алган учурлар болгон. Анан бир адамдын жеке дарегине айтылып, ыр менен андай учур болгон эмес. Дагы ыр окуп берсин, келиңиз сиз. Сиздин чыгармачылыкка да басым жасайлы. Алыкул Осмоновго арнап ыр жазгам. Эх алыкул, атка миндиң эң күлүк, зымырадың замандаштай бир күлүп, өрт жашоону чагылдырып биздейге, сүйүү эмне, талант эмне билдирип. Эх алыкул, талантыңа баш ийем, өткөн өмүр кайрылбасын мен билем, ошондуктан кыргызымда дагы да сенде акын жаралбасын мен билем. Жашай бер, кылым карыт кетпеген, таң чолпондой жаркырагын өчпөгөн, кыргызымда сенде акын барына сыймыктанам, ошондуктан сүйөмүн. Кол чала. Жакшы. Деги эле ушул бүгүнкү биздин тема бул жаш акындардын ийгилиги, жетишкендиги, алардын чыгармачылыктагы орду жана ушул акындык кесиптин башка кесиптерден бир өзгөчөлүгү туурасында бир кеп куралы дедик эле. Силер мына жогоруда бир топ маектер болду, ырларыңыздарды уктук. Балким ыр менен жыйынтыктайсыздарбы, же кара сөз менен жыйынтыктайсыздарбы? Айтор көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. Жаш акындар чыкпай калышы мүмкүн деп айтышат го. Жаш акын Алыкул Осмоновдой акын чыкпай калышы мүмкүн депчи, бирок мен бул ойго кошулбайт элем. Себеби Алыкул чыккан элде сөз кыргыз эли сөзгө бай, көнөрбөс мурастар сактаган эл да. Алыкул чыкпаса дагы өз жолун салган акындар чыгары талашсыз чыгып келе жатат. Буюрса жаш акындар ошондой эле мисалы ыр жазам деген жаш калемгерлерди биздин адабий клубка чакырабыз. Ал жактан дагы баягы ыр жөнүндө кенен түшүнүктөрдү аласыздар. Ошол эле акындар менен жолугушуулар болот. Алар менен чыгармачылык байланышта болосуздар. Эгер кааласаңыздар ал жакка келиңиздер. Жана ошондой эле бүгүнкү чакырган эфириңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Телевидениеңиздар мындан да кеңейип атагы аламга тараган телеканалдардан болсун демекчимин. Ошол Мирлан Самый кожонун бир ушундай бир саптары менен жыйынтыктагым келип атат. Сен мени кандай дейсиң? Мен болсо баягыдай. Мезгилдин чиймеленген дарагындай. Мертинип калган өңдүү махабаттан, мергендин оксуз калган жарагындай. Чок болуп кызара албай чок мороктоп, чолоктун эски жаман таягындай. Чиеси түйдөктөлгөн чачты тарап, чириген, тиши сынган тарагындай. Акындын айтар оюн жазып бүтпөй, ал эче кургап калган, арсабын булгап салган каламындай, мен да эле баягыдай. Алгач рахматыбызды айтабыз. Анан кийинки өсүп келаткан муундарга, эгерде жогоруда Рыскүл айткандай ыр жазган болсоңуздар, кайрылсаңыздар болот. Анан кеп кеңешибизди айта турган болсок, болгону мен айтат элем. Жаза бериңиздер, жашооңуздарды жаза бериңиздер, күнүмкү сезгениңиздерди, эмнени туйганыңыздарда болгон. Айлана чөйнөдө балким кулаңыздар эмнени укса, көзүңүздөр эмнени көрсө, ошону жаза бериңиздер деп айтат элем. Анан болсо кеңешим катары акындардын ырларынан көбүрөөк окуңуздар, бирок ал акындын толук ошол стилине же болбосо ошол багытына толук бойдон окшошуп түшүп кетпеңиздер деп айтмакмын. Биздин агайыбыз Мирлан Алтымыш уулунун мындай ыры бар да: акындар алар кимдер? Дүйнөсү такыр бөлөк. Алмадай сүйүү үчүн ажалга башын берет деген сыяктуу саптар ырлар бар. Бир жолу айта кетчү нерсе бул акындар аруу дүйнөдө жашаган, жүрөгүндө кандайдыр бир уюткулуу сезимдери бар, аруу сезимдери бар, көп ойлору бар адамдар деп ойлойм. Ал эми эгер ушундай сезимдер сиздерде дагы болсо, албетте бул нерсени таштабаңыздар, өркүндөтүңүздөр деп айта кетмекчимин.
Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө келечекте мен дагы чоң акын болом деп такшалып келе жаткан жаш акындардын чыгармаларына күбө болдуңуздар. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.